Айжигитов мандатынан ажыратылды. Кыргыз-тажик чегарасы ратификация мыйзамына кол коюлду. Арабаңыз эфирде Политклиника медиасынын бул жумада программасы. Бул программада сиздерди аптанын ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен мен Чолпонбек Сабырбеков тааныштырам. Биздин каналга катталганды унутпаңыз. 28 мартта Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаты Султанбай Айжигитовдун мандатын алды. Жыйында УКМКнын бөлүм башчысы Жеңиш Сейитов 2021 жылы Айжигитовду депутаттыкка талапкер кылып каттоодо президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам бузулганын айтты. Ал Айжигитов талапкер болуп катталуу үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына кылмыш жоопкерчилигине тартылгандыгы тууралуу маалыматты бербей, жашырып койгон деп эсептейт. Однако 7 октября 2021 года Айжигитов при заполнении специальной формы сведения о кандидате в графе «Судимость» собственноручно написал «нет», тем самым умышленно скрыв наличие ранее имеющейся судимости. Согласно статье 46 Конституционного закона Кыргызской Республики о выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кеңеш Кыргызской Республики, регистрация избранного кандидата отменяется Центральной избирательной комиссией в случаях подтверждения фактов сокрытия кандидатом сведений о наличии у него судимости. Башкы прокурордун биринчи ордунбасары Баймырза Аматов Айжигитов соттун өкүмү тууралуу маалыматты БШКга шайлоонун алдында бергенде азыркы маселе көтөрүлмөк эместигин айтты. Чынында Султанбай Абдрашитович кылмыш жоопкерчилигине Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 234 беренесинин 2 бөлүмүнүн 3 пункту менен жоопкерчиликке тартылып, кылмыш иши соттук кароого өтүп, Сокулук райондук соту тарабынан каралып, кылмыш иш ошол учурдагы кылмыш жаза кодексинин 112 беренесине жиктелип, күнөөлүү деп табылып, бирок эскирүү мөөнөтү өткөндүгүнө байланыштуу кылмыш иш өндүрүштөн кыскартылган. Ошол учурда айыпталган тарап макул болбостон областтык сотко даттанган. Областтык сотто Сокулук райондук сотунун өкүмү күчүндө калтырылган. Бул жерде айта кетчү нерсе, азыркы талаш болуп аткан маселеде депутатка кандидат болгон жаран өзүнүн биздин өлкөдөгү Жогорку Кеңештин трибунасындагы эң бийик трибуна, ал жерде элдин көйгөйүн айтуучу трибуна, ал жерге келген депутаттардын эл өкүлдөрүнүн биз ойлойбуз таза, кристально чистый деп айтсак туура болсо керек. Ошондой ушун камсыз кылуу максатында ошол убактагы депутатка талапкер болгон Айжигитов эгер өзүнүн ушул жогорудагы көрсөтүлгөн өкүм боюнча толтурган справкада маалыматтарды көрсөтүп койгондо ушул нерсе болмок эмес. Айжигитовдун адвокаты жана депутат өзү мандаттан ажыратуу мыйзамсыз экенин билдиришти. Жыйынтыгында Боршайкомдун 12 мүчөсүнүн 11-и Айжигитовдун мандатынан ажыратууну колдоду. Бир гана мүчөсү Нурлан Койчукеев каршы болду. Айжигитов БШКнын отурумунан кийин Азаттыкка берген комментарийинде соттуулугу жок экенин билдирди. Жок нерсени жок дейсиң да. Бул качан сокрытие болот, жашырган болот. Эгер мисалы мен соттолгон судимость жок деп жаза турган болсом, анан кийин жанагы эме картотекалардан судимость бар деп чыкса, ошондон кийин мен жашырган боламын да. Билбейт? А бул жерде андай жок. Анан кийин жанагы айтып атат, эменин немелери мына эгер көрсөңөр, мына азыр деле судимость жок деп турат бу жерде. Бул Ички иштер министрлигинен алынган. Качан алынган бул? Муну свежий алдым. 24-түндө алдыңыз. 24-түндө. Айтып атам, мен эменин үстүнөн, Ташиевдин үстүнөн мен арыз жаздым президентке, генеральный прокуратурага, анан кийин жанагы өзүбүздүн төрагага, Жогорку Кеңешке. Ал жерде о том, что привлечь Ташиев к уголовной ответственности. 19 мартта Жогорку Кеңеште Кыргыз-тажик чегарасына байланыштуу келишимдер ратификациядан өтүп, добуш берүүгө катышкан 85 депутаттын ичинен жалгыз Султанбай Айжигитов каршы добуш берген. Ал буга чейин парламентте Баткен районундагы Достук айылы Тажикстанга өтүп кетсе, Ворух анклавына коридор ачылат деген мазмунда баяндама жасап, өз позициясынан кайтпай турганын айткан. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан менен Тажикстандын чегарасы тууралуу келишимди ратификациялоо боюнча мыйзамга кол койду. Бул тууралуу маалымат мамлекет башчынын расмий сайтында жарыяланды. Аталган мыйзамды Жогорку Кеңеш 2025 жылдын 19 мартында ратификациялаган. 18 мартта Тажикстандын парламентида келишимди жактырганы кабарланды. 13 мартта Бишкекте Кыргыз-тажик чегарасы тууралуу келишимге кол коюлган. Ынтымак ордодо өткөн жолугушууда эки өлкөнүн башчылары Садыр Жапаров жана Эмомали Рахмон документке кол коюшкан.
Жапаров Рахмондун Бишкектеги мамлекеттик сапарын тарыхый деп атап, кол коюлган документтер эки өлкөнүн кызматташтыгын өнүктүрөрүн белгилеген. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен ушул жылдын 1-сентябрдан тартып жол эрежесин бузган айдоочулар токтотулган жерден жол эрежелери боюнча суроолорго жооп берүүгө милдеттүү болот. Жол эрежелерин билбесе айдоочулук күбөлүгү алынып, унаа мамлекеттик мекемесине убактылуу жөнөтүлөт. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов 24 мартта Facebook'тагы баракчасына жазды. Маалыматка караганда айдоочу каалаган убактысында унаага барып, жол эрежелери боюнча кайрадан сынак өтсө айдоочулук күбөлүгү кайтарылат. Сынактан өтпөсө кийинкиге калтырылат. Качан гана айдоочу жол эрежелерин жаттап сынактан өткөндөн кийин күбөлүгү берилет. Аскат Алагөзов 90-жылдары Кыргызстанда адамдардын көбү айдоочулук күбөлүктү окубай эле алган учурлар көп экенин, 2020-жылга чейин күбөлүк 15-20 миңден сатылып келгенин, ушундан улам жол кырсыктары көп болуп жатканын кошумчалады. Кыргызстанда айдоочулук күбөлүк берүүдөгү коррупциялык иштерге байланыштуу буга чейин бир топ кызматкер кармалып жоопко тартылган. Кыргызстанда мамлекеттик башкаруу системасынын натыйжалуулугун жогорулатуу жана бюрократияны азайтуу ишинин алкагында айрым мамлекеттик мекемелерди жоюу пландалууда. Бирок сөз кайсы мамлекеттик органдар тууралуу болуп жатканы так айтылган жок. Бул тууралуу юстиция министри, стратегиялык демилгелер боюнча улуттук институттун директору Аяз Баетов 25 мартта билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев айрым мамлекеттик органдар көйгөйлөрдү чечпей келгенин билдирди. Тилекке каршы бүгүнкү күндө мамлекеттик органдардын жүктөлгөн милдеттерди жана функцияларды ишке ашырууга формалдуу мамилеси, өз ишин өркүндөтүүдө пассивдүүлүк жана демилгелердин жоктугу боюнча фактылар жок эмес. Бар. Көйгөйлөр жөн гана абстрактуу талкууланып, чечилбей кала бербеши керек. Проблема ачыкка чыгышы керек жана өз убагында чечилиши керек. Өзгөчө жарандардын мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөргө жана мамлекет тарабынан көрсөтүлүүчү башка сервистерге жеткиликтүүлүктүн максималдуу жөнөкөйлөтүүгө мүмкүндүк берген конкреттүү иш-чараларды иштеп чыгууга жана ишке ашырууга өтүшүбүз керек. 26 апрелде Адылбек Касымалиев жетектеген атайын комиссиянын отурумунда 45ге жакын чечим, анын ичинде 30га жакын жаңы мыйзам долбоору сунушталат деп күтүлүүдө. 10 мартта Кыргыз өкмөтү 6 айдын ичинде мамлекеттик башкарууну кескин реформалап, бюрократия менен ашыкча чыгымдарды азайтуу планын жарыялаган. Бул иштерди Аяз Баетов көзөмөлдөйт. 2021-жылы Кыргызстанда бюджеттик каражатты үнөмдөө жана артык баш мекемелерди азайтуу максатында өкмөттүн жаңы түзүмү бекитилип, мамлекеттик агенттик, комитеттер менен фонддор министрликтерге кошулган. УКМК Бишкектеги Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде коррупциялык схема аныкталып, 153 студент окуудан чыгарылганын билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы 28 мартта кабарлагандай, окуу жайдын 2 окутуучусуна кылмыш жаза кодексинин кызматтык жасалмачылык беренесинин 2 бөлүгү менен айып тагылган. Ошондой эле аталган 2 окутуучу кызматтан алынып, 14 окутуучу жана жооптуу кызматкер тартиптик жазага тартылган. Коррупцияга айыпталып жаткандар, алардын тарапташтары же адвокаттары комментарий бере элек. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 27 февралда Жогорку кеңештин жыйынында бардык жогорку окуу жайларда текшерүү жүрүп жатканын, университеттерде окууга такыр барбаган студенттер диплом алып жатканын, сабакка келген студенттер гана калсын деген талап коюп жатышканын билдирген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Слово Кыргызстана гезитине маек берип, экономика, салык системасы тууралуу комментарий берди. Биз салык механизмдерин, анын ичинде электрондук товардык, транспорттук коштомо кагаздарды колдонуу тартибин карап чыктык. Негиз болсо өзгөчө чакан бизнесте патенттик системага кайтабыз. 100 миңдеген кыргызстандыктар базарларда адал эмгек менен үй бүлөсүн багып жатканын түшүнөбүз. Өкмөттүн алардын жашоосун орлотуу максаты жок. Жаңы салыктык реформалардын алкагында Кыргызстанда 2024-жылдын 1-июлунан баштап соодадагы патент жоюлуп, көзөмөл кассалык машинени милдеттүү колдонуу тартиби күчүнө кирген. Таласта жер титирөөдөн кийин 17 үйдүн дубалдарынан жарака кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка караганда алардын ичинен 11 үй камсыздандырылса, 6 турак жай камсыздандырылган эмес. Авариялык абалдагы турак жайлар жок. Сейсмология институтунун маалыматына алайык, 28 мартта Казакстандын аймагында күчөө очогунда 5,5 балл магнитудасына жеткен жер титирөө болду. Жердин силкинүүсү Кыргызстандын Талас районунун Көпүрө базар айылында 5 балл, Чүй облусунун Жайыл районунун Карабалта шаарында жана Бишкек шаарында болжол менен 4 балга чейин сезилген. Ушул эле күнү кечки саат 5ке жакын Талас облусунун аймагында күчү 5,5 магнитудасына жеткен жер титирөө катталды. Жер титирөө Бишкек шаарында да сезилди.
27 мартта Иорданиянын борбору Амман шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпионатында Айпери Медет кызы 76 кг салмакта кыз келиндер күрөшүнөн алтын медаль алып, Азиянын 3 жолку чемпиону болду. Ал финалда индиялык Ритика Худаны 7-6 эсебинде утту. Кыргызстандык балбан акыркы 30 секундта 4 балл алып жеңишке жетти. Медет кызы индиялык балбан кызды буга чейин 2024 жылы Парижде өткөн жайкы Олимп оюндарынын чейрек финалында да жеңген. Биз сиздерди апта ичинде болгон маанилүү жаңылыктар менен тааныштырдык. Биздин каналга катталганды унутпаңыз. Эми Политклиника медиасынын ишмердүүлүгүн Patreon'дон колдоңуз. Политклиника медиасы бул көз карандысыз кыргыз тилдүү жергиликтүү медиа. Биз өлкөдөгү саясий жана социалдык окуяларды объективдүү жана фактыларга негизделген түрдө элге жеткирип келебиз. Окуяларды жеринен көрсөтүүгө аракет кылабыз. Сиздин колдооңуз аркылуу биз ар бир кыргызстандыкка чындыкты жеткирүүгө болгон күчүбүздү жумшайбыз. Кийинки аптадан амандашкыча сак саламат туруңуздар.